Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, oroza kirgende sögünbөгүlө деген. Fahiş uyat сөздөрү сүйлөбөгүлө деген. Бирөөдүн жүрөгүн унутпагыла деген. Эгер сен менен бирөө урушуп кетсе, айткын инни саимун. Мен орозамын деген. Ороза ушундай. Ороз адамды тарбиялайт. Ошон үчүн тарбия айы келди, тарбияланайлык. Ар бирибиз өзүбүздү билебиз. Балил инсану ала нафсихи басира. Ар ким өзүн билет. Ар ким ичиндеги кемчилдигин билет, оорусун билет. Ошого жараша ороза айыны жөн эле уктап өткөзбөстөн айюхат талаба эмне кылайлык? Орозону пайдалуу өткөзөйлүк. Анын үчүн нафс менен күрөшүп, ошол жаман кылыктарыбызды, адаттарыбызды таштап, оңолгонго, жакшы ахлактуу болгонго аракет кылайлык. Көзүбүздү сактайлык, кулак менен музыка укпайлык, гыйбат укпайлык, жаман нерсе укпайлык, көзүбүздү, оюбузду харамдан тамак жебейлик. Харамдан өзүбүздү тыйып, көзүбүздү тыйып, нафсыбызды тыйып, нафс менен күрөшүп, Рамазанды жеңсек, иншалла Аллах субханаху ва таала таквадан адамдардын катарына кошсо, иншалла биз Рамазанды пайдаландык, туура пайдаландык дейбиз иншалла.